Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Кайрадан биздин спорттук каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге жакында Хорватиянын Загреб шаарында баштала турган спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча тизмеге кирбей калган Жоламан Шаршенбеков жана Акжол Махмудовдун ордуна ким барат? Ушул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Грек-рим күрөшүнүн тарыхында Кыргызстанда рекорд коюп, 2 жолу аны утуп алган 2ден гана балбаныбыз бар. Бул Жоламан Шаршенбеков жана Акжол Махмудовдор. Тилекке каршы бул жылкы чемпионатта бул эки балбаныбыз килем ортосуна көтөрүлүп, Кыргызстандын намысын коргой албайт. Акжол Махмудов былтыркы Олимпиада оюндарынан кийинки жеке жашоосунан улам бул дүйнө чемпионатына жогорку калыпта даярдана албагандыгы айтылса, 63 кг салмак чембирдигине көтөрүлдүм деген Жоламан Шаршенбеков башында тизмеге алынгандыгы белгилүү болгон. Бирок кыска убакыт калган учурда бул балбаныбыз жаракатына байланыштуу дүйнө чемпионатына барбай калды. Акжол Махмудов 77 кг салмак чембирдигинде буга чейин дүйнө чемпионатында өтө ийгиликтүү жетишкендиктерди көрсөтүп, кыргыз элин кубандырып келген. Бул жолу Кыргызстандын атынан 77 кг салмак чембирдигинде өлкө чемпиону Ырыскелди Максатбек уулу дүйнө чемпионатына аттанууда. 24 жаштагы балбаныбыз быйылкы сезондо өтө жогорку деңгээлде өткөрүүдө. Тактап айтканда 2 жолу рейтингдик турнирде чемпион болду. Февраль айында Албанияда өткөн биринчи рейтингдик турнирде алтын байгени камсыздаса, андан кийин майда Монголияда дагы алтын байгени утту. Ал эми Азия чемпионатында Ырыскелди жарым финалга чейин жетип барып, ал жерде ирандык балбанга бир гана упай айырмасында утулуп, коло байгени алып кайткан болчу. Негизинен Акжол барса деле Ырыскелдини бул дүйнө чемпионатынан көрмөкпүз. Себеби Акула Каймана сымдуу балбаныбыз 82 кг салмак чембирдигинде бул дүйнө чемпионатына катышмак. Эми анын ордуна 23 жаштагы Бекзат Орунку уулу барат. Бул балбаныбыз быйыл өлкө чемпионатында ийгилик жаратып, андан сырткары 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында күмүш байгени утуп алган жайы бар. Эми Бекзат үчүн бул дүйнө чемпионатынан байге алып кайтуу мүмкүнчүлүгү оңой болбойт. Бирок үмүт кылабыз. Ал эми Ырыскелди Максатбек уулу Азия чемпионатынан 3-орунду ээлегендигин эске ала турган болсок, ошол эле мезгилде 2 жолку рейтингдик турнирдин жеңүүчүсү болгонун эске алсак, күтүлбөгөн жерден сенсация жаратып жибериши дагы толук ыктымал. Ал эми 63 кг салмак чембирдигинде дүйнө чемпионатына бара турган балбаныбыз Баяман Каримов. Жоламан Шаршенбековдун ордуна дүйнө чемпионатына аттанып жаткан балбан быйыл Кыргызстан чемпионатында ийгилик жарата албаса дагы 23 жашка чейинкилер арасында Азия биринчилигинде күмүш байгени утуп кайткан. Негизинен эң чоң жетишкендиктеринин бири дал ушул чемпионат болду. Бирок эсиңиздерде болсо, Баяман 2022 жылы Болгарияда өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатында финалга чейин жетип барган болчу. Ал эми 60 кг салмак чембирдигинде өлкө чемпиону Акыл Сулайманов дүйнө биринчилигинде өзүнүн күчүн сынайт. Акыл дагы быйылкы сезондо өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүүдө. Демек 60 кг салмак чембирдигинде медаль утууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү бар деген ниетибиз бар. Достор, буйруса дүйнө чемпионатына чейин сиздерге ал жакта кимдер катышаары жана жеңишке медальга болгон мүмкүнчүлүгү канчалык экендигин айтып өтөбүз. Демек калган балбандарыбызга дагы кайрылабыз. Андыктан биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.